Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Atayın Kempravat susaqtağıçını жолдан бұрып, өзім бұл проблеманы қандай көргенімі түсіндіріп берейін деп отам. Анткени ел менден де сұранып атат. Өз пікіріңізді айтыңыз. Мен айтылып жүрген пікірімді. Мына азыр дагы бир жолу укпагандарға, анан мен айтып жүргөндө өтө эле жаш болгондорго, алар билбей калгандарға кайра айтып берейин. 1994 жылы Кош палаталуу Жогорку кеңештин биринчи чакырылышына шайлоо жүрүп атканда ушу Кара Суу районуна Өзгөн районунан 3 айлык өкмөттү кошуп берген. Анын ичинде Кара Таш, Куршап жана Кызыл Октябрь. Жана ушу эл менен жолугуп жүргөнүмдө ушу Кызыл Октябрдан анан Куршаптан шайлоочуларым айтып калды. Биздин ата бабаларыбыздын жери şu su saqtağıçın астына қалған. Eş болса бізге компенсация төленіп берілген жоқ. Ошо сізге депутатқа наказ қатарында ошол кездегі Кыргызстандын жетекчиси Турдахун Усубалиев менен териштирүү жүргүзүп, şu компенсация жөнүндө сүйлөшүп бериңиз деп кайрылышкан эле. Ошондо Кемпироват су сактагычтын тарыхына атайын көңүл буруп изилдесем, 60 жылдары Өзбекстандын жетекчилиги, анда Өзбек СССРдин компартиянын биринчи катчысы Шараф Рашидов эле ошол жана жогорку кеңеши Кыргызстанга кайрылган экен. Кыргызстанда ал мезгилде компартиянын биринчи секретары Турдахун Усубалиев эле. Ошондо Москванын ортомчулугу менен Кыргызстандын жетекчилиги макулдугун берип, анан Өзбекстан өзүнө милдеттеме алып, силер жер берсеңер, силердин пахта талаңарда сугарылат, мындан тышкары дагы гидро объекттерди куруп беребиз дептир. Эми ирригациялык системаларды, анын ичинде дагы бир каналды, азыр силерге ким билбесе айтып берейин, Кемпироваттан 2 канал чыгат, бул Шарихансай жана Савай. Мен балалык кезим ушул 2 каналдын жегинде өткөн, анткени биз суга түшкөнү, чөмүлгөнү, чабатканы ушу каналдарга барчу элек. Шарихансай Кара Суу шаарды аралап өтөт, Савай каналы ушул Жаңарык айыл өкмөтү, Савай айыл өкмөтү, Сарай айыл өкмөтү, Акташ айыл өкмөтү болуп, алды Өзбекстанга кирип кетет. Ушу дагы бир канал курабыз деп, Савай 2 деп. Андан тышкары Кадамжай районунун, азыр Баткен областына кирет, анда ошол областына кирчү эле, Бургунду массивге чейин каналды алып барабыз. Ошол жерде адыр жерлерге, таштак жерлерге сууну алып барып туруп, жер айдоого айландырабыз. Жана ал жерге 100 000 элди көчүрө аласыңар деп туруп, ошо Баткен, Лейле, Кадамжай, Кыргызстандын түштүгүнүн башка районунан, суу жок райондордон 100 000 адамды көчүрүп, ошол жерде чоң бир мындай айылдар курулуш керек эле. Ана ошондо Кемпироватка уруксат берип, Кемпироват 60 жылдары курулуп, ана ошол кезден бери Өзбекстанга карайт. Бүгүнкү күнү көп айтып атпайбы? Өзбекстанга Кыргыздын Кемпироватын берип салдык деп. Мына ушу тарыхын угуп турсаңар аз кандай болгон экен. Мен бул жерде жеке кызыкчылыгым жок. Азыр булар көтөрүп атса, бул маселени мен ушу 94-жылы көтөргөнмүн. 95 жылы шайлоо бүтүп, жогорку кеңешке келип, биринчи сессия кетип атканымда, ушу чоң залга, жыйындар залына кетип атканда, мени Турдахун Усубалиев күтүп турган экен. Ошол айтып калды: "Балам, бул жака келчи" дейт. Бардым. Барсам, эми 2 маселе боюнча сага түшүндүрмө берип кетейин дейт. Биринчи дейт, атаң боюнча дейт, атаңды жакшы көрчү элем дейт, мен аны куунтуп калгана эч мен тиешим жок дейт, башкалар куунтуп калган дейт. Ал мели дедим. Ал жеке маселе. Экинчи маселе, кайсы маселе боюнча десем, айтып калды: "Сен балам дейт 3 жолу жазып жиберипсиң. Шу Турдахун Усубалиев Өзбекстанга Кемпироват, Советабад жана ушул жерлерди сатып берди" деп туруп. Мен сага түшүндүрүп коеюн дейт. Ал мезгилде дейт, мен Кыргызстандын жөнөкөй жетекчиси элем дейт. Компартиянын биринчи катчысы дейт. Политбюрого мүчө эмес элем, даже кандидат эмес элем дейт. Ашраф Рашидов дейт, анда политбюронун
kandidаттығына мүчөлүгүнө кандидат эле дейт. Эгерде ушу тарыхты билгендер айтып коюшум керек. СССРды башкарган анда коммунистик партия башкарчу эле, анын политбюросу бар эле. Политбюрого эң кыйындары, эң алдыңкыларын кошуп салган ошол башкарчу эле СССРды. Ошонун мүчөлүгүнө Шараф Рашидов, Өзбекстандын компартиянын жетекчиси, кандидат эле. Чын эле Кыргызстандыкка кандидат эмес эле. Ошончо айтып калды. Мен бийлигим жок эле. Анан мен коркуп кеттим дейт. Анан макулдугумду бердим дейт. Мына Алла турат. Мына жамгыр жауып аткан күнү мен айтып атам, Алла өз үстүндө турат. Айтып кетейин сөздөрүнө. Айтып калды. Ошондо дейт Шараф Рашидовго жок дей албадым дейт. Мен айттым, Турдакунова дедим. Мен шайланган жерден şu Susaqtağış'ın murdagı eelerinin urpaqtары бар. Анан азыр Кемпироваттын кесепетинен жерден суу тээп, şu Өзгөн районунда, анчыда Куршап, Кызыл Октябрь айылдарында, жана Кара Сууда мына жаңарыктан баштап ушул Сабай, Сарай айлыкметке чейин жерден суу тээп, үйлөр кулап түшүп атат. Сыз болуп атат. Жолдор сазга айланган. Дренаждык системада жардам бере албай атат. Şu боюнча элге барып, мен жолугуштуруп берейин. Өзүңүз кечирим сурап, түшүндүрүп бериңизсем, айтып калды, балам, мен элге барганымды эмне кылайын дейт. Эми ай бир адамдар болот дейт. Билесиң го дейт. Анан элдин маанайы ушундай экен дейт. Мен жаман көрүп аттырмын, барып эле коеюнчу деп калды. Өтүнүч сага дейт. Өзүң эле барып менден салам айтып дейт. Түшүндүрүп кой дейт. Ошондо дейт Турдакун Усубалиев дейт. Мени айтып кой дейт. Колунан келбеген экен. Шараф Рашидов анда бийигирээк турган экен, бийликтин тепкичинде. Ошол үчүн ушундай болуп кетти деп түшүндүрүп кой дейт. Мен айттым, түшүндүрбөйм дедим. Ушундай корксоңуз дедим, өлтүрүп койсо да айтпайсызбы, жерди бербейм депти. Жок, айта албадым дейт. Мына эми ушул сөздөрүмөн кийин азыр мына өзүнөн башка эч кимди жакшы көрбөгөн депутат оппозиция бар, ошо айтып жүрбөйбү? Турдакун Усубалиевдин китебин окубайсыңар деп туруп. Турдакун Усубалиев ошо китепти мен 95 жыл сүйлөшсөм, ошол керек ушундай сөздөр болуп атат, мени күнөөлөп атат деп 98-жылы китеп жазган. Анан өзүн актап жазган. Акта көөлү тарыхый чындык жок. Ошондон ал китебини документ кылып алыш туура эмес болуп калат. Анан ошол кезде ушу маселени көтөргөндө, жогорку кеңеште көтөргөн ушу маселени. Бул 95-96 жылдары. Ошондо азыркы оппозициям деп жүргөн инсандар ошондо депутат эле биринчи чакырылыштын. Бири да мени колдогон жок. Баары Турдакун Усубалиевичти сыйлайбыз, жакшы көрөбүз деп. Кийин Кыргыз эл батыр берилгенде кол чапар куттагандар алар. Ошол мезгилде жаман көрүнбөйлү деп мени эч ким колдобогон жок. Ошол маселени мен жакшы билем. Мына ушу Кемпироват Susaqtağış'ты ушундай кылып туруп Өзбекстан башкарышты баштаган. Бул сөздөрүмдү эл уккан. Ошол 95 жылы өзүм жазган Жогорку кеңештин депутаттын статусу жөнүндө мыйзамга ылайыктуу ар айы 4-чү жумасында келип туруп элге отчет берчилик. Депутаттар эмне кылды, мына дагы кандай наказдар болот деп. Ошондо Кара Суунун бул жерде Жаңарык айыл өкмөтүнө, Кара Суунун Сабай айыл өкмөтүнө, Өзгөндүн болсо Кызыл Октябрь менен Куршап айыл өкмөттөрүнө келип, ушу Турдакун Усубалиев менен жолукканымы, силердин наказыңарды аткарып айттым, талап кылдым, экөөбүз уруша кеттик деп ошого отчеттердин баарын берип кеткенмин. Ошол кездеги анда интернет жок эле, мамлекеттик өкмөттүн гезиттерине чыккан элек. Анда Слово Кыргызстана чыкчу эле, Советский Киргиз деп аталчу эле, по-моему. Интернет жок, ушу гезиттерге чыгып кеткен. Турдакун Усубалиев көз айтышып урушкандарыбыз гезиттерге чейин чыгып кеткен. Но элге келип отчетун берген. Ушундай кылып териштөө жүргүзүп атам, бирок мойнуна албай атат. Силерге саламынан башка эч нерсе жок, келгиси келбей атат. Бирок маселени мен көтөрүп атам, жогорку кеңеште да өзүнө айтып атам деп туруп, отчеттерди берип кеткен ушул жерде. Ошол мезгилдеги аксакалдар бар болсо, же ошол мезгилде жаштар азыр орто муун болуп калды, алардын эсинде бар бул сөздөр. Мен жана айтып кеткендей, балалык кезим шөйдө өткөн эле, мына автобуска туруп алып Кара Суу шаарынан Кемпироватка чейин келчилик, Тополино деген айыл бар, ал да Өзбекстанга өтүп кеткен. Ошол айылга чейин автобустар келчиле, Кемпироваттын өзүгө чейин автобустар келчиле. Анан жолдо ошол Кемпироват Ош Жалабатта кетип аткан жол, ошо эски жолдо 4 көчө бар эле. Ошол жерде Өзбекстан гаиси турат эле. Кааласа токтотот эле, кааласа өткөрөт эле. Ошол гаи ана уруксат бергенде биз бурулуп, автобустан түшүп, анан ушу Susaqtağış'та чабагатып, чөмүлүп эс алып кетчилик балдар. Чоң адамдар эс алчу эле, биз балдар ошо өзүм айтып атам. Анан ушу Кыргызстанда Susaqtağış'тары көп,
şu Kemperat suaktagычыны bir жегине экинчи жегине өткөн ушул жалгыз Кемперат суактагыч. Ошондо Кудай сактаган şu baldarın jadı maktana koyup bir jegten ekinci jegke süz ötkönmün. Kayra ana kişine saltır bul jegini ötkönmün. Oşundan beri esте kalgan başka susaktagычтарда мындай кыла алган жокмун. Бул эми жакшы эскерүүлөр. Эми кайра тарыхка кайтып келсек, мына Кыргыз Республикасы көз карандысы болгонуна 31 жыл болду. Өзбекстанда көз карандысы болгон. Bir жолда Кыргызстан башкарган жок биякты. Ошондон азыркы мына сүйлөшүүлөр köyle talkı жүргүзүп атпайбы? Анан Ташиев менен Жапаров берип салды. Мен ала кошумачылык кылган жокмун. Мени билесиңер, мен Аллах Тааладан башка эч кимге кошумачылык кылбайм. Булар да күнөөлөп атпайбы? Кемперат берип салды деп. Ошо мен суроо берейин деп атам. Ошо азыркы позицияга, же болсо ошол атайын ушу түшүнбөгөн, же болсо түшүнгүсү келбегендерге. Кемперат качан Кыргызстанга карачы эле? Мен силерге тарыхын айттым. Усубалиев Кыргыз эл батыры өткөрүп салган Өзбекстанга. 60 жылдан бери эч качан бул жерлер Кыргызстанга карабаган. Mına men jana Savay kanalдын жегинде, Кемператтан чыккан Savay канал жегинде айылда үйүм бар. Savay өтө жаныбызда, Кемперат суусу. Сууну алып азып үчүн чай кайнатып тамак жасап ичебиз анан. Бирөө чөп кетсе, биз дайыма Өзбекстан бийлигине кайрылчылык. Ушу Savay каналда же Шархансай каналында бирөө кыргызстандыктар чөп кетсе, биз кайрылчылык. Сууну токтоттургулачы. Биз ушу çöp ketken adamdın denesini tavaly деп. Kırgızstandın territoriyasına, je bolsa Özbekistan'dı aralap Özbekistan içine girip denesini taap çıkışçılık. Oşunda da biz Özbekistan'da mal ruhsat suretlik. Açıp sunu japtırgılaçı biz taap alayla şu deneni dep durup. Baş sözüm aytkanda uşunda meselelerde de biz Özbekistan'a kayrılçılık. Savay kanalını daima Özbekistan'dın irrigatsiyalık hizmetleri gelip ekskavatorunu tasarlap ketedi. Hoç Kırgızstan yerinde biz kanallar bolsa, biz kanallar uşu ötөт. Özbekistan'ın ekskavatorları, teknikaları gelip tasarlap ketedi tane. Baş sözüm aytkanda uşulu tasarlap turabız dep millettemin özünü algan. Buna dağım sizlerge bir dalil. Hanan su turat, suyun astığı jer deydi. Buna şu anda Usubaliyev berбегенде biz aytsak bolatılı. Boldu Kırgızstandıkı dep. Usubaliev'ten başlayıp ötüp ketken jerlerdi. Alар korkup көтөрө албаган эсир мезгилинде. Азыр болсо Москва манда ортомчук кыла алабыз дейт, кыла албайт ал, документтер көрсөтө алат. Ошондо Москва күчтүү эле, ошондо алып алсак болот эле. Анда биздин жетекчилер Өзбекстан жетекчилигинен коркуп өткөрө албады. Же сатып жиберишкен, Кудай билет, азыр эми гыйбат кылбайын. Мен өзүм андай ойлоп атам да, эмне үчүн ошондо ала албадык деп. Эми түштөн кийин, эки мамлекет көз карандысы болгондон кийин, бул эски ишке айлангандан кийин, азыр миң сурасаң да Өзбекстан баары суарып атат, бул жерде алып алган, буну бербейт эле. Кыргызстан bir gün emez, bir saat bu jellerdi başkargan jok Kırgızstan. Oşu 60 жылдан beri ötüp ketken esir uçurunda. Emi şu suunun astı jer aşağı ötөт deydi. Elbette suunu bergende suunun astı jerde ötөттü. Hani mi? Suunun astında biz mi? Jer aydayız bu. Bizdeki oturguzabız egeyiz bu. Ошондуктан su saktagычты alabız degenden keyin anı oradan jer berебиз degende mına uşul jerlerde düşürөбүз deydi dengeline. Şu aylanası boşkon jeli Kırgızstan'a ötөт deydi. Bundan tışkarı anı orduna başka rayonlardan jer koşulup atат bizge. Hem bu jerde biz egoist boluşubuz gerek emes da. Şu su saktagычтын астында jer özgө менен кара сунуку, hem bizge эле ушундай bir ашыкча мындай жерлер келсин анда мындай деп башка райондорго биз мындай көңүл бурсак болбойт. Ошол Алабукада жер берилип атыптыр, Аравандан жер берилип атыптыр Кыргызстанга. Biz özün mekendeshlerimiz için de bu жерде açık suyunuşumuz gerek. Mına talış tartış şeyler gelip çeşilip atat bizim paydabızga dep. Jana Ünkürtö, şu Kırgızstan'a ötüp atat. Al başka rayon bolsa bir Kırgızstan jergesi de. Ошондуктан bu жерде кымбаттуу mekendeshlerim. Bu жерде tarıхты bilip durup, ana ушул жерде жашагандардан мындай сурасаңар айтып беришет. Kırgızstan bir gün bir saatte bu жерде bu su saktagычы başkargan жок деп. Anandan kıyınsıp yakta su saktagычын жанында biz miting ötközüp atабыз, чол тутабыз дегендерди айтат элем. Мына su saktagычтын ар жагынан Өзбекстандын аскери турган жерге барып митинг өткөзбөйсүңөрбү? Айка жок, коркосуңар өткөргөнү. Бул жерде эч ким жок, бош жерлер. Ушактарга келип митинг өткөзүпсүңөр. Ушундай эле күчтүү болсоңор,
Ушундай эле коркпогон болсуңар. Анда Өзбекстан башкарган жерине өтүп, Кемпир-Абадтан ошо жерде митинг өткөзгүлө. Бергиле бизге деп туруп. Бириңиз өтө албайсыңар ал жака. Ошондо бул де-факто СССР мезгилинен баштап Өзбекстанга карап калган. Ага күнөөлүү ошондо Кыргыз СССРдин жетекчилиги, Кыргыз СССРдин Коммунисттик партиянын жетекчилиги жана Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттары. Азыркы бийлик болсо ошол каталарды оңдоп атат. Эгерде бул маселе чечилбесе, жок, мейли азыр кайра кол койбойбуз, кол бербейбиз эле деп туруп алсак, Өзбекстан баары бербейт. Де-факто аныкы. Ошол боюнча талаш тартыш маселе кала берет. Анан ушунча жыл турду, дагы ушул маселе тура берет. Чечилбеген. Өзбекстанга бул эсептеле берет ал. Дагы бир жагын айтпайын деп атканам, бирок айтканы мажбурмун, туугандар. Мына Эмомали Рахман деген имансыз коңшу өлкөнүн жетекчиси дайым эле бизге кол салып атат. ШОСтун саммити болобу, ОДКБнын саммити болобу, ыйык Рамазан ай болобу, же улуу жума күн болобу, баары Кыргызстанга кол салып атат. Согушканда да жөн эле жокелерим эмес, тынч жашап аткан эл менен согушуп канчасы кырылып кетти. Мейли үйдү, өрттөнгөн үйдү кайра тургузуп койсо болот экен. А шейит кеткен адамдардын жанын кантип кайтарабыз? Акылдуу жетекчилер дайыма ушул аскер башчыларда дайыма эки фронтка согушпайт. Душмандын санын азайтып, бир фронтта согушат. Ошондо ийгиликке ээ болот. Ма тарыхта карап көрсөңөр. А бизде болсо Тажикстан менен маселе чечилбесе, мамилелерибиз курчуп турса, анан дайыма согуш болуп турса чек арада, биз дагы Өзбекстан менен мамилени чечпейбиз. Өзбекстан менен талаш тартыш маселелер калсын деп туруп алсак, көкбеттикти кылып туруп. Анда Кыргызстан алы жетеби эки фронтко? Өзбекстанда да чек ара маселе чечилбеген деп, Тажикстан менен да чек ара маселе чечилбеген деп туруп. Жок. Ошондо мен айтып кетет элем. Биз Өзбекстан менен чечип алдык маселени, баары ал эл бизге жакын, тили жакын, маданияты жакын, түстөрү да бизге жакын. Анан бул жерде биз күчтөрдү биригип алып туруп, Тажикстанга туруштук берип, Баткен электин жерин бербейбиз, Чоңалайдын жерин бербейбиз Ош областынан. Бул биздин жерлер деп туруп, ушу күчүбүз ошо жакка топтобойлубу? Муну айтпайын деп атканам. Анткени бизди дайым ушу тажик тарапта болот, душман тарапта болот. Бирок айтканы аргасы кылып атасыңар буякта. Акылдуу болойлу. Рас бул жерде 3 эсе жерлер бизге көп келип аткандан кийин Кыргызстанга. А бизди ойлонуп туруп, мейли. Мына үзөңгү куштап өтүп кетти Кытайга. Ошондо мен жана 12 депутат каршы турганбыз. 107 депутат Акаевди колдоп берген. Өтүп кетти Кытайга ошол жерлер. Казакстанга да өтүп кетти. Ошондо биз каршы турганбыз, баары өтүп кетти. Эми ошол жака уруксат бергендер Кемпир-Абадты бекем кармап алышып атат. Акылдуу болойлу, келечекти ойлойлу, күчтү бириктирип алып туруп, Кыргызстандын Тажикстан тарабынан бир да сантиметрин бербей, күчтү ошол жака топтойлу. Анан коңшума түрк тилде сүйлөгөн мамлекеттер менен мамилени чың кылайлы. Келечегибиз баары бир. Европада Евросоюз болуп биригип атат. Бир күнү бир болбосо, ушу түрк тилдүү элдерде туран болобу, жана башка кошун болобу, баарыбыз биригип туруп, бирибизге жардам берип, мыкты өнүккөн мамлекеттерден болобуз. Мени туура түшүнгүлө, дагы жолу айтып атам. Бул жерде эч кандай жеке кызыкчылык жок. Мен болгон нерсени ушул жерде жашап өскөн, ушу сактагычты кичине кезимде сүзүп, ушу сууда чабагатып жүргөн адам катарында, жана ушу маселени кийин депутат катарында изилдеген инсан катарында силерге айтып берип атам. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.